Assalamu alaikum, урматтуу биздин Талант Акбула каналынын катталуучулары. Бүгүн 16 декабрь 2024 жыл. Аптап күнгө бүгүн дүйшөмбү, биринчи күн. Тактап айтканда бүгүн понедельник. Мен бүгүн Новогрева метродомун. Новогрева метрого келдим. Бул жерде кыргыз бир туугандар, бир эже өзү жеке дүкөн ачкан, кыргыздан дүкөн. Жалаң Кыргызстандан келген натуральный продуктылар. Бул жерден келгенде 3-чү выходтан чыгасыздар. Центрден келгенде алдыңкы вагон, Новоказинодан келгенде арканкы вагондан чыгасыздар. Чыгып эле мына 3-чү выходтан чыгасыздар. Кана 3-чү выходтан көрсөтүп коеюн. Мынеке, көрдүңүздөр 3-чү выходтан. Келгенде мына жака көпчүлүгү бул эженин айтуусунча мына Кыргызия торговый центр. Көрүп атасыздарбы? Кыргызиядан ушул жакка тарапка кетип калды экен. Кийинкилери чыгып эле метродон чыгып бул жака кетип калды экен. Сиздер чыгып, мына метродон чыгып сиздер оңго буруласыздар. 3-чү выходтан чыгып оңго буруласыздар. Бул жака да салбайсыздар. Бул жака да кетпейсиздер. Чыгып анан мына көрдүңүздөр тротуар, ушул жак менен кетесиздер. Мен айтып аткан азыр Кыргызстан дүкөнү мына ушул жерде. Мына Валдверстин немесин көрдүңүздөр, ушул жерде. Азыр мен ушул жерге бардап тартам. Чыгып бул жака да кетип калбайсыздар. 3-чү выходтан чыгасыздар. Нар жак 4-чү выход. Ошону адашпаңыздар. Чыгып мына тротуар менен келесиздер. Эч канча бир 10 метрге да жетпейт. Мына көрдүңүздөр, мына пара табак, Ковик, аптека плюс, ушул жерде, ушул катар менен келе бересиздер. Келгенде мынеке, халал маркет, мясо. Мына ушул жерге келе бересиздер. Азыр мына ушул жерде дагы бир кыргыздар таппай издеп жүрүшкөн экен. Мына ушул жерге келесиздер. Мына жана биздин эже келиң эми. Бошодуңузбу? Бошодум. Келиңиздер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биздин кыргыз магазинине куш келипсиздер. Биз ушундай кыргыздарга магазин ачтык. Халал маркет кире бериште. Мясо деп ачылды. Бизде основной мясо. Бул жактан Новогреевадан келесиздер. 3-чү выходтан чыкканда эле оң жакка киресиздер. Азыр ошол жакта мен бирсе көрсөттүм. Өткөндө биз видео кылганда элдер түшүнбөй калыптыр. Кыргызия, Шангал деп ошол жакка кетип калат. Ошо сиз айттыңыз, торговый центр жакка кетип. Тарттык да. Ошо Новогреевадан келип түшкөндө эле 3-чү выходтан чыкканда аркаңыздарды карасаңыздар дом бар. Зеленый проспект 60, дроп 35. Мындай айтканда 2-чи подъездде, бирок магазин аты жазылуу. Ошо биз кыргыздарга магазин ачтык. Ушинтип мына кыргыздын Кире. Артыман өтө бериң. Кирер. Бул бүт Кыргызстандын продукциялары, чесноктор, мына жерде сары сабыз калбады, лимондорубуз да калбады. Анан бүт мына Кыргызстандын, мына Өзбекстандын карточкалары, пияз, сабыздардын бүт бардыгы Өзбекстандыкы. Анан бул сууларыбыз баары Кыргызстандыкы. Султан чайы, душестери бар экен, Напитоктардын баардыгы Кыргызстандыкы мына. Бүт Кыргызстандыкына басым жасайбыз. Анан кийин сеналарын айтып кетчи. Суулардын баардыгы эле 100дөн. Мына кичинекей суулар 80ден, Султан чайларды 110дон сатып атабыз. Ошо сениктерин анча-мынча аралап айтып кетели. Ошондо бул семечкалар, бул өзү фирма алып келип берет. Анан бул жакта каймактар бар. Кыргызстандан келген, Кыргызстан эмес, Пензадан келет, ушундай эмелерден келет. Анан 120дан каймактар бар. Анан кийин рулеттер бар бизде. Рулеттер каяктыкы? Мына рулет өзүнүн кыргыз балдар жасайт. Неме тойбостун немелери бар. Тойбос бар экен, сэндвич. Сэндвичтерибиз бар. Анан кийин чалап, курут, чий куруттар бар, жарма, аралаштар бар. Жармалар бар экен, бүт баары Кыргызстандыкы. Анан сүзмө бар. Сүзмө, огурцы, мына сүзмө дагы Пензаныкы, ошол эмеден алып келишет. Анан мына тойбос колбасам калбады. Бүгүн обедтен кийин келет. Бүгүн канчасы болуп калат? Ошондо. Бүгүн 16сы. 16сы болуп калса, 16сы бүгүн түштөн кийин келет тойбос колбаса. Анан бул жак ошол тойбоска чейин сатып жүргөн халал колбасалар. Мыналардын эмелердин баардыгы Кыргызстандыкы. Тушонкалар, говяди, баранина, кондук, Кыргызстандыкы. Кыргызстандыкы. Мен дагы сени тартып коеюн. Анан ошо анан сармайлар бар, мына сармайларыбыз Бул да Кыргызстандык, Карагулжадан келет. Мындай сонун немелер бар, эми кесип деле алып кетип атышат. Экөө бир эле неме, бирок мына свети бөлөгүрөөк экен. Анан немелер бар дагы. Эми бул жака карасак, Кыргызстандын алмасы мыналар. Кайсыл жактан алат? Кыргызстандан мына немелики, Капандын бөрү деген жеринин алмалары экен. Чоңго бөлүп койгон, чоң кылып, кичине кылып, анан майдараак кылып туруп 100 сомдон кылып койгон. Бул майдараак арзаныраак. Анан мыналар бар, булар калбады. Эми товарга кеттим. Азыр мына огурчулар бар, помидорлор бар,
жүзүмдөр бар. Жүзүмдөр дагы аябай сонун, Өзбекстандыкы. Свежий күнүгө келип турат бизге. Көк алма дагы зимбиренка деп коет бизде. Бул дагы Кыргызстандыкы. Анан у жакта эттер бар, эми клиенттер менен аз көрүнбөй атат. Анан бул жакта печеньелердин баардыгы Кыргызстан балдары ушул жакка келип жасашат. Өзүнүн Кыргызстандык башы ширин. Биякта бүт печеньелердин түрү бар асыртын. Чайлар. Ушул жакка өтөлү. Чайлар да Кыргызстандан эже. Баардыгы Кыргызстандык. Мына танда Кыргызстандыкы, суулардын баардыгы мына легенда суулардын бүт баары Кыргызстандыкы. Колалар дагы Кыргызстандыкы. Мына суулар дагы Кыргызстандыкы. Кола, Фанта, Пепси баардыгы Кыргызстандыкы. Мына ас суулардын баардыгы Кыргызстандыкы. Бул дагы Кыргызстандын суулары. Натуральный соктор келип атат аз Кыргызстандан. 110 сом. 110 арзан. 110 арзан, 100 деле берем. Мына да Кыргызстандыкы. Мына салаттардын баардыгы Кыргызстандыкы. Огурцы, ачыктан бери мына варенье, малина, чычыр, айта кетейин, чычырканактын немеси келди. Неме вареньясы келди азыр бизге жаңылык болуп. Калганы баардыгы бар. Анан өзгөнүн күрүчү бар, магазин күрүч бар. Мына эме күрүчтөр бар экен, ал биздики эмес, бирок аябай жакшы күрүч дейт. Мына жерде күрүчүм калбады. Мына лазер Ташкенттики. Лазердики бар, 300дөн. Мына Баткен бар экен, неме деген жеринен. Баткендин не деди? Актурпак деди, ошондой. Актурпак деген бар. Анан мына Баткендики дагы Карадария дегени бар экен, булар да бар. Карадария бар экен, ошол атып. Анан асал бар бизде, основной асал. Бул дагы өзүбүздөн. Готовый кесилип келген асал, баягындай куюп келбеген. Буну ачып эле көрсөтөйүн да. Ачып көрсөтүңчү. Буну ачып көрсөтөйүн. Бул мына даяр кесилип келет. Мына ошол асал аралашма жок. Өзүнүн ушул эме болгон боюнча даярдалган жерден сразу кесип келет. Эчтеке куюлбайт. Эң сонун лечебный асал бул көп чөптөн жасалган. Муну травный дейт мына. Анан сүмөлөк Кыргызстандыкы бар бизде. Сүмөлөктө сұрачтап. Немелер бар, дашырактар бар, 5 бармак бар, мына алконилер бар. Эми просто аяка үстүдүк кетем тизгенге. Алкони Кыргызстандыкы. Анан бияк печеньелер бүт мына бар болуп Кыргызстандыкы печеньенин баардыгы Кыргызстандыкы мына. Баардыгын тартып кете бересиң, мен ушундай коюп иштеген полный мына түбүнөн бери. Печенье мыналарды 5 катар тиз салган печеньелер. Мыналар Наваттары бар экен, а? Кыргызстандыкы 300дөн. 300дөн булардын килосы. Мына печеньелердин баардыгы свежий. Ошол анан Чайлар каякта Кыргызстандыкы? Чайлар мына апам чайы, атам чайы, бүт Кыргызстандыкы Апам деген чай барбы? Апам чайы, мына атам чайы, көк чайы бар. Мыналарда жазылуу өзү, мыналар. Ошодон алып кетет окшойм апам чайынан. Анан кийин дагы бир моющий боюнча айтсам, мына бүт духинин түрү бар, корейский духилер бар. Жанагы наркотик оазис деп духи издегендер ушул жерге келе бересиңер. Духилерибиз вообще номер 1. Мынакей. Мында эле реклама алып кете берейин. Мынакей. Ошолорду кошуп коелу. Буну куюп дагы сатабыз, 500 идиштери бар флакон. Анан кийин калган бүт бардыгы бар. Шампундардын түрү бар. Короче, бу жерлер моющий издегендин бардыгы чыгат. Сизде толтуруп коесуздар. Анан кийин менде основной элдерге эң керектүү нерсе белорунун дарысы бар. Эң сонун полшампы карич деп ушул бар, бизде белорун дарысы бар. Анан кийин дагы бир мазым бар, ол каяка коюп койдум, дагы бир маз бар белорун. Кагана Дэвид Траф деп. Ошол бар, анан кийин баягы ичинде катып ичи ооругандардын да эң сонун 3-5 алып келип койгон керектүү нерсе. Ошол бул жакка келсек, бул жакта чучуктары бар экен, а? Ооба. Мына парфюм. Мына күрүч, жанагы мен айткан күрүч. Күрдүк бар, бул азыр келет түгөндө. Кыргызстандын куйругу. Жок, албай калыптыр, кечеки бир видеодо толтура турат эле. Азыр келет товар. Анан мына ширактар бар холодильский. Малдын жырлары бар 150 немеден. Тооктор бар домашний. 350дөн. Балалардын айтып коюнча чучуктар да. Чучуктар 1800дөн кымбат деп жазышыптыр комментарийге. Бирок чучуктар менин өзүмө кымбат келип атат чучуктар. Мына Кыргызстандын чучугу камы 1200дөн. Ошол эмеден YouTube'дан келдим деп келсеңер боло берет. Мына подмосквалардын чучугу 900дөн. 900. Ушундай айырмалары бар. Арзан го, мында. Көп түшүнбөй, көп жаман сөздөр жазышыптыр. Анан бул жерде мына Кыргызстандыкы бардыгы 150дөн. Анан Алина майлар бар. Буларды ачып элекмин, мына чекеден көрсөтүп кете берейин. 5 килолуктар. Булар өзү 600 чентодан келип атат, 700. Почти 600 бирден келип атат, 750 сатып атам. Алинанын 1 литрлери бар. Эми товар тиз элекмин. Эми эттерге неме кылың аны? Эттерди неме, эттер азыр келет, эми толтурабыз, эттерди азыр кесип успеть этпейт ам. Бирок эттин бардыгы бар. Жаңы упаковкада келгенде көрдүм эле этиңизди. Куруктар келди мына Кыргызстандан.
мынакей. Килограмм канчадан булат майда Булардын курттар? килосы сатылбайт, мындай 3 Немеде пачкада 50 сомдон 100 сомдон сатылат мынакей. Ошол анан кийин мына катык келди, Кыргызстандыкы. Өз немелер. Катык келди, Кыргызстандыкы. Мына нандарыбыз кечеги. Буну көрсөттүм го, рекламада көрсөңөр керек. Нандар. Айтып коерсуң бизсер баларын, нандарды. Нандарыбызды айтайын эми, мен мына эме тапкан боюнча эле жүрөм. Нандарыбыз 70тен. Нан өтө кымбат экен деп тур. Нанды мен өзүмдүн үйүм жанынан будан кичине нанды 100 сомдон алып жейм. Бул бизге өтө сонун, мен кыргыздарга өтө сонун кылып, буну барып өзүм таап, тандырга жаап аткан жерден көрүп келип 70 десе кымбат десе Кыргызстанда балар бир көрүш керек экен, андан нан баларын 110го чыгып кеткендер бар го. 70 вообще арзан. Мен мына жанымдагы өзбектер сатат, мындай нанды 80ден сатышат. Липошканы 65-70 неме. Ошондо анан булар бүт эле балдарга бадыраттар. Кыргызстандыкы мындагы. Кыргызстанда өзүбүздүкү булар. Балдар менен да келсе болот экен айланып. Жаш балдарга деле да, себеби биз балдар үчүн жашайбыз го. Набада. Кыргызстандын китлаптары, Кыргызстандын бүт макарондору, чаберес, китлап, аксы, мыналар. Мал жаймалар бар, курулган макарондор бар. Анан мына Кыргызстандын немелери келди. Кунча заводы Шунчазалары келди. Ушул жакшы Кыргызстандыкы. Кыргызстандыкы бул мына өтө сонун. Да жука эмес да. Арзан дагы аябай. Кандай эле акча кошулган жок. Жан бир макарон бар эле, китлап бар эле го, неме кандай эле алия эле, кандай деген. Алияны берип койчу, чекеде алияны. Мына да Кыргызстандыкы. Бул дагы келип атат. Бизде 270тен эле арзан булар. Анан кийин мына неме бар, келинчек бар. Кыргызстандыкы бул дагы. Супер келинчек деп чыгып атат. Анан мыналар дагы келип атат. Алиянын балары канчадан? Жана алия деген китлап беле. Алиялар, мыналар, мына любимая деген яичная лапшабыз Кыргызстандыкы 180 Арзан. Анан мына алиябыз 220дан. 220 арзан экен. Мен мандаринде 250ден ушунда көрдүм эле го. 250 сатып бар жокта. Мен эми жаңы 250ден көрдүм. арзан сатып атам. Анан кийин мына эл сүйөр, мындан берип койчу. Мындай дагы бар, Кыргызстандыкы эл азык деген. Бунун лагманы дагы бар. Булардын лагманы дагы бар. Анан ошо анарлар келет Өзбекстандыкы. Бул кыргыздар бүт Кыргызстандыкы. Анар Өзбекстандыкы, Анар Өзбекстандыкы, булар Кыргызстандыкы. Курмалар. Кыскасы издегенди табасыңар. Курма, мыналы курмаларыбыз эми келет, бул кече түгөндү. Товарга эми барат элем. Курмаларыбыз дагы арзан. Ошо бизде ушундай келип турган. Анан немелерди реклама кылайын. Азыр мына жерде товарларым азыр холодильнигимде койдуруп атам. Окрасканын түрү бар. Окраскалар бар. Мына ол баягы тооктун немеси, буну өзүн билип алып кете беришет экен, печень. Печень бар, бул дәрилик алып кетишет. Анан мына жаңы жылга тооктор бар, неменин теси бар. Самсанын тестери бар. Колго жасалган лагмандар бар. Булар неме, самсанын теси дагы жасалып келип атат и Кыргызстандын пельмени бар, чүчпөрөгө кетет го. Ушулар ушу. Неме, графикти айтып коюң, саат канчадан канчага чейин? Саат 9:30-дан да, 9:30-дан. 9:30 ачылат. Ошо боюнча түнү 12-ге чейин иштейбиз. Түнкү саат 12-ге чейин иштейбиз. 12-ге чейин иштейбиз, 12-ге чейин иштеп, дагы эле жаптырышпайт, бирге өтүп кетебиз. Чалып келсеңиздер болот. Доставка жөнүндө айтып коеюн, кечеде сал элдер түшүнбөй калыптыр. Доставка саат 8ден кийин башталат. Себеби менин балдарым успеть этпей атат. Саат 8ден кийин өзүм калам, бүт доставкага чыгып кетишет. 8ден кийин заказ берсеңиздер болот. Себеби кече көбү түшүнбөй калды, биздер түшүнбөй калдык да. Ошого доставка 8ден кийин башталат. Любой метрого жарым акчасын өзүңөр төлөйсүңөр, жарымын мен төлөйм. Битта кола аласыңарбы, бир суу аласыңарбы, доставкасын төлөсөңөр апара берет. Келип издеп, неме болгондо зериккендер үйдө жатып, болуптур, жакшы барыңыздар. Болуптур, келип туруңуздар. Анан ошо эмнени заказ берсеңиздер, бир суу берсеңиздер да доставканы төлөсөңүздөр апара берет. Жеткирип, жашаган жерге жеткирип бересиздер. Жашаган үйүнө жеткизет, жарымын төлөйсүңөр, жарымын мен төлөйм. Доставщик балдар иштеп атат, куда кааласа. Келе бериңиздер. График коюп койдук эми, биз кечегиде жакшы түшүндүрбөй калыппыз. Доставка саат 8ден кийин башталат. Ошону айтып коеюн. Номериңиздерди айтып коюңуздар, бул жерден постоянно иштеген. Постоянно бир эле номер WhatsApp 799 504 8340 Айгүл деп чыгат. Ошо которсоңуздар бардык эмелер иштейт. Альфа иштейт, Тинькофф иштейт, Сбербанк иштейт. Ошо келиңиздер, биздин ушул магазинибизге, ушу кыргыздар, жердештер, эмне издегениңиздерди табасыздар. Койлорду заказ берсеңиздер болот. Койлорду онда заказ болот.
өзүңүздөр союп заказ кыласыздар, өзү алып келип бересиздер. Союп алып келип беребиз, заказ кылса. Эгер доставка бир жерге айтса, ал жерге жеткирип бересиздер. Местага жетет, анан койду бүтүн целый алып келип беребиз. Сой десе ошол жерден союп, даярдап, ошо бүт баардыгын комплект кылып туруп тийип алып келип Анда беребиз. кыйналыштын кереги жок экен. Эгер ушул жерге алып келип берсе, бул жерден алып кетсе да булар. Бирдеке боло турган болсо, койду сойдурсаңыздар, биз койду туура ошо кафеге алып барып беребиз. Анда Келиштин кереги жок. той мареке, мында чайкана немелерге дагы немелер еттер жетип барат силерге заказ. Бүтүн целый койду жерге. Аха. Малдыкы деле. Анан бизде дагы бир айтып кетейин. Мына морозильник бар, чоң. Ичинде 4-5 мал бар. Аркада. Мына да турат морозильник. Мына экен морозильник. Ошону көрсөтүп коеюнчу. Бул жерде жаңы стенага окшоп. Мына эт үзүлбөйт, мына морозильниктен алды бул жак. Ушул чоң морозильникте ичинде 4-5 мал үзүлбөйт. Эт бизде күнү түнү болот, чалсаңыздар боло берет. Эми бизде зарыккан мыйман келип калат, ондай болуп калат го. Ошо келиңиздер, жердештер, сиздер үчүн ар дайым эшигим ачык. Мекендештер, мен уже тартып чыктым да, чыпыраттан бир тартып коюн дедим. Керкилер ошол видеонун башынан көрүшөт дагы. Башынан керкилер башынан көрбөй туруп, өткөр туруп адресин сурай берет да. Адрес кайсыл жакта деп. Адрес ошо 3-выкыттан чыгаса, Центрден келгенде Новогребя метро. Центрден келгенде 1 вагон, Новоказинодон келгенде акыркы вагон чыгасыздар. Мына Новогребя метро. Бул жерде билесиздер, Кыргызия торговый центр курулган. Көпчүлүк ошол торговый центр жака кетип калышат экен. Бул эже начальствонча ошо мына метродон чыгып туруп, мына 3-выкыттан чыгып эле, мына сиздер тур кетпейсиздер. Чыгып мына жака келесиз. Ана машинаны көрдүңүздөрбү? Азыр ушул жерде эт алып келди. Кыздар эт алып келип, азыр свежий эт алып келип киргизип атат. Мына ушул чыгып эле, мына ошо машинанын эле тушу. Ошо келе бересиздер, ушул кыргыз эжебизди, өзүбүздүн кыргыздар экен, Кыргызстан продуктага келет экен. Ушуну колдоо иретинде ушу кыргыз эжебизге салым кошуп, биздин каналга да катталып, лайк басканды унутпаңыздар.